Биринчиден бияк жер издебейт. Экинчиден кайсы көчөттү эксем деп ойлонбойт. Үчүнчүдөн кайда апарып өткөрөм деп ойлонбойт да. Эң башкысы малина, анан клубника болуп. Түшүмдүү багыт аттуу долбоор менен сиздерди тааныштырып кетели. Дыйкандарга жеңилдетилген шарт түзүүдө айдалган болот, жер дайым болот да, баары жогочу. Жана жашай турган ошол жерге 2 комнат переменкасы менен жыгачтан болот. 7 гектар жерди атайын бөлүп койдум эле. Немеге 40 гектар жердин ичинен 7 гектар. 7 гектарды 7 областтан ар бир семьяга подарочный кылып берейин депчи. Мен иштей алам, мен иштетет элем, ушундай мүмкүнчүлүгүм болбой атат дегендер болсо кайрылып Нөлдөн баштап кеткен мүмкүнчүлүгү бар экен да. Болгондо эле эмгегин салып иштеш керек. Мына могу бөлүк өзүнчө 1 гектар жер экен. Андан башка расходдор жок. Бул баардыгы дайым болот, баардыгы ошол жерде болот. Сопровождение тажрыйбалуу агроном менен болот. Тажрыйбалуу агроном. Чет өлкөлөрдө деле ошону сотко спрос бар. Мен жаңыланган соттон таптым азыр. Көптөн бери ороп, көп кишилерден сурап аттым эле. Биякта ушул долбоордо ота доя толугу менен баарын ойлоп коюп. Саламатсыңарбы урматтуу AgroLife KG YouTube каналдын катталуучулары. Бүгүн биз түшүмдүү багыт аттуу жаңы долбоордун ачылышы менен сиздерге тааныштырып, анан ушул бир Элбис компаниясынын генеральный директору, негиздөөчүсү менен тааныштырып, анан ушул түшүмдүү багыт аттуу долбоор менен сиздерди тааныштырып кетели. Бул аябай жакшы долбоор экен. Мен түшүнүгүм боюнча азыр ушул боюнча сиздерге кененирээк маалымат берели. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып таанышып коюңуз, анан сөздү уланталы. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, дыйкандар, урматтуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Равшамот, бир Элбис компаниясынын жетекчиси, бир Элбис компаниясынын негиздөөчүсү. Негизи кандай кызмат менен ушу дыйкандар менен кандай иш менен алып барып жүрөсүңөр, ошону дагы бир тааныштырып кетсеңиз. Эң башында өзүбүз дыйканчылык кылганбыз, өзүбүз шаарга келгенде эң башында дыйканчылык кылып, дыйканчылыктан анан акырынан содага өттүк, содадан экспортко өттүк, ошондой болуп. Эми урматтуу дыйкандар, биз AgroLife KG долбоорубузда көптөгөн мөмө боюнча чыгарылыштар даярдаганбыз. Өзүңүздөр билсеңиздер, YouTube каналга кирип карасаңыздар, мөмө боюнча биз жайында Мырза деген жигит менен көлгө барып, Григорьевке деген айылга барып, тартып, андан тышкары биякта ушу түндө барып мөмөлөр жүктөлүп аткан кезде, Россияга жүктөлүп атса керек, чет мамлекеттерге. Ошондо мына ушул Мырза Равшан Мырза менен жүктөлүп аткан, экспортко кетип аткан машиналер Равшандыкы болчу. Ошондо бир сыйра сүйлөшкөнбүз. Мынакей бүгүн ушу Кудай насип этип биз жаңы долбоордун үстүндө ушундай жакшы кызыктуу нерселерди айтып берген атат. Мен биринчи суроом, бир Элбис бул көп жылдан бери түзүлгөн эми? Көп жылдан бери. Көп жылдан бери иштеп келе атат, Бир жагы бир 7-8 жыл болуп калды го. 7-8 жыл болуп калды. Жаңы долбоор, түшүмдүү багыт аттуу долбоор менен тааныштырып кетсеңиз биздин дыйкандарга. Түшүмдүү багыт бул бир Элбис компаниясынын өзүнүн атайын негиздөөбүздүн ойлоп тапкан немебиз, проектибиз. Дыйкандарга жеңилдетилген шарт түзүүдө биздин максатыбыз түшүмдүү багытта. Түшүмдүү багыт дегенибиздин себеби түшүмдүү багыттын негизгиси сопровождение болот да дыйкандаргачы. Багыттап кетесиңер ошону түшүн. Ал жеңилдетилген багыт шарт дегенде ал дыйкандарга жер издебейт да, дыйкандар жер издеп, түшүмдү каяктан жанагы көчөттөрдү каяктан алабыз деп оролбойт. Ошондой эле жерди каяктан алабыз деп оролбойт. Технологиясы бар. Технологиясы бар. Көчөттөр бүт дайым болот, айдалган болот, жер дайым болот да, баары жогочу. Ошо көчөттөр берилгенден кийин өзүлөрү иштеш керек. Көчөттөрдү биз эгип, даярдап, бүт баарын условия кылып туруп беребиз. Даже жана жашай турган ошол жерге 2 комнат переменкасы менен жыгачтан болот ал. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutz-Fahr бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Бул жерде баннер турат, азыр өзгөчө дагы мындай кылып силерге крупный көрсөтөбүз. Бул баннерде бизде мындай бир жердин көлөмү тартылып турат, анан ортодо үйлөр экен да. Мындай кичинекей чакан үйлөр, жатаканалар болуш керек. Бул жерде жалпы канча жер болуп турат азыр? Бул жерде малина азыр 40 гектар жер. 40 гектар жер. Бир жерде 40
гектар жер. Ошол эле маалда ошол жердеги малинаны каяка өткөрөбүз деп экинчиден ойлонбойт. Ошол эле жерде приемный пункт болот. Ушул 40 гектар жер баарына бир кишиге берилбейт да, туурабы? Ар бир кишиге бир гектар бөлүнөт, э? Балким 2 гектар алам дегендерге болсо 2 гектар беребиз да. 2 гектар бересиз, алына жараша, күчүнө жараша. Негизги өсүмдүктөр, культуралар кайсы культуралар өстүрүлөт? Эң башкысы малина, анан клубника экөө болот да. Клубника экөө болот, э? Бул 40 гектар жер кайсы жерде жайгашкан? Бул 40 гектар жер Аламенский районунда жайгашкан. Чүй жергесинде, бул Сарыжон селосу совхоз калаты бар го. Ошонун ар жагында село. Кубанова Кубанычбек эң чоң дыйканыбыз бар, ошонун ар жагында окшойт, э? Бир 3 километр арыганда ал киши. Демек бул азыр чүйгө келип иштей турган дыйкандарга кызыкпы же Жети Дубандан келип бизге иштеп кетсе болобу ушактан? Эми ким дыйканчылык кылам, ким дыйканчылык кылганга максаты болсо, ою пландар кылып жүргөн болсо, кыла албай жүргөн болсо, каяктан жер алам, каяктан көчөт алам деп ойлонуп жүргөн болсо, келип кыла берсе болот да. Демек, эгер мисалы үчүн мен азыр эмнеден башташым керек? Мен 1 гектар малина менен иштейм деп чечим чыгардым. Силер менен, силердин долбооруңарга кошулдум. Мен эмнеден башташым керек? А дегенде эле. Сиз эч нерсе кылбайсыз. Сиз үчүн биз баарын айдап даярдап койгон болобуз. Болгону 50%-ин төгөбүз, жанагы акчанычы, кеткен каражат, жана ошол жерге кеткен общий каражаттын 50%-ин төгөбүз. 50%-ин күздө төгөбүз. 50% дегенде азыр биз акчага келип жеттик. Ушулар боюнча кененирээк айтып бербейби? Анткени эң маанилүү жагы ушу акча болуш керек. Акча болгондо 1 гектарга малина тигем дегенде канча сом болот? 1 гектар малина эгер өз алдынча тиксе деле мисалы 10 000 штук кетет да. 10 000 штук 1 гектарга кетет. Эсебинен чыкканда. Аның 30 сомдон эгер жана Европанын сортторунун орточо баа менен алып караганда 30 сомдон айланып атат да бизге. 30 сомдон 10 000 штук 300 000 болот мисалы. 300 000 сом. 300 000 сом. Жанагы башындагы тиги немелер бар го жанагы. Беременкаларчы. Беременкалар болсо где-то 150 000ден турат да, бир беременка. 150 000. 300 000, 150 000, 450 000. Плюс аренда бар да, жердин арендасы 60 000ден болот. Жалпы 1 гектар иштетем деген малина отургузуп иштейм деген киши 750 000 расход болот да. 750 000 расход. Бул кандай бир жылдык расход болуп атабы ошондой? Бир жылдык расход, бирок ал ушул менен калат, 10 жылга чейин. Башында 300 000 сом көчөткө кетирет. Мисалы үчүн малина көп жылдык өсүмдүк да, туурабы? Ал өсө берет. Арендасы жылына, бир жылына төлөп турат, туурабы? 150 000 сом. Жерине жок, арендасы 150 сом эмес, арендасы 60 000 сом жылына. 60 000 сом. Жылына төлөп туруш керек. Аны 60 000 сомду жыл сайын төлөп туруш керек. Андан тышкары дагы жыл сайын кандай эмнелер төлөп туруш керек? Андан тышкары эчтеке деле жок, андан башка расход деле жок. Бул баардыгы дайым болот, баардыгы ошол жерде болот. Малина көп, расходдун кереги жок. Бир тип болсун болду. Бул жерлер кандай сугарат боюнча кандай? Эми сугатын ошо ойлоштуруп атабыз, капельный кылсакпы же агым суу эле кылсакпы депчи. Малинанын тамыры жайылып кеткенине байланыштуу капельный болбой калат экен да, ойлоп көрсөмчү. Практика жүзүндө да көргөнбүз. Көптөгөн дыйкандар менен иштешип атасыңар да, туурабы? Мен ошол эле совхоз Алатоо жактан мисалы үчүн Кубанованы тарттык. Кубанова капельный орошение менен иштейт экен. Бер жакта бир эжени тартсак, ал капельный орошение мен үчүн эмес, мага мындай деле жагат деп. Ар ким ар кандай өзүнө карап өстүрө. Эжа малина кылса эгер капельный кылып койсо болот да, эгер эжа малина киши болчу. Ежевика. Ежевикачы. Ал тамыры кетпейт малинанын кандай капталаргачы. Ага тамчылап сугарган жетет. Буга болсо тамыры четтери жайылып кеткенине байланыштуу. Жок, ошо тамчылап сугарма деле расход да, туурабы? Беркиндей. Жок, эми ал жерде лентада эле кичине анча деле расход жок ал жерде. Кыскасы, азыр мен эгер 1 гектар малина тигип иштейм десем, мага 750 сом каражат керек. 750 000 сом каражат. 750 000 сом каражат. Ошонун мен жок, эми сизге азыр иштейм деш үчүн для начала анча кереги жок. Сизге 375 000 жарым акча. 375 000 сом киргизем, кийинки экинчи төлөбүн качан кылам? Урожайды алып баштаган күздө берет. Урожай 2025-жылы күздө берет да. Демек 350 000 сом менен малина тигип иштеп эметсем болот экен. Бул акчаны эсептегенде, математикасын айтып келгенде өзүңөр отуруп эсептесеңер керек. Канча убакытта чыгарып кетиш мүмкүн ушул акчаны? Эми чынын айтканда бир жакшы дыйкан бар, совхоз Алатоодо. Мурат деген майке аябай жакшы карайт. Ал биринчи жылы, экинчи жылы эле мисалы
кээ бирөө 1 гектар эгип алып, мен былтыртан урбара 2 жыл болду, 3 жыл болду деп жүргөн, ал 2 жылда алып койгон да мисалы. Кийинки жылдары уже бир калп айтпайын 200-300 ящик стабильно болот да. Азыр өзүмдү мисал катары эле айтып атам да. Негизи дыйкандар ошо өзүңөр үчүн маалымат ала бериңиздер. Мен өзүм мисалы үчүн иштетсем, мен деген билимим жок деле кирип кетсем болот экен да. Ал жакта сопровождение болот, көрсөтүп барабыз, кандай болот, эмне болот. Сопровождение тажрыйбалуу агроном менен болот. Тажрыйбалуу агроном. Ал дайыма ошол жерде Дайыма ал жерде болбойт эми. Мал менен чакырып келип турат, Бирок бүт ушу 40 гектар жер бир жерде болгон соң ар бир баарына сабак өтөт да, тип мындай айткандачы. Аябай жакшы экен да, бир жерде болсо мындай бир келип, бир ушул баарын жерден бир суроо берип. чогултуп. Тетерде бир сүрөтүн көрүп атам, бир ошол чогулган бир эмеси болот окшойт, Ал ошол жер склад болот жана приемныйчы. Буларга эң башкысы азыр ызбыт маселе болот да. Кыргызстанда ызбыт каяка жок кылабыз депчи. Булардыкы андай болбойт да. Ызбыт ошол жерде болот. Ызбыттан проблема болбойт да. Каяка өткөрөбүз, эмне кылабыз деген эч кандай ой болбойт да. Урматтуу дыйкандар, кандай жакшы. Азыр көптөгөн бул өзүнчө бир көйгөй да, туурабы? Көйгөй. Элдер малинасын өстүрөт, канча жыл убакыт кетирет. Бир кичинекей ката кетирип алып, 1 жыл, 2 жыл минуска кирип кетет. А буякта андай болбойт деп бир кепилдик да бересиңер. Кепилдик беребиз, компенсация гарантия деген нерсе бар, гарантиясы. Мынакей урматтуу дыйкандар, бул эми өнүгүү деп ойлойм. Бул эми силер деле бир 7-8 жыл көп жылдан бери тажрыйбаңарды жыйнап келип туруп, ошон үчүн ушундай долбоор менен иштеп келатасыңар, туурабы? Мынакей биринчи жылы ойлоп чыгып атам да, бул түшүмдүү мөмө да болот, дыйкандарга да жакшы шарт болот, бул жеңилдетилген. Ошол экспорт маселесине келгенде, мисалы үчүн буякта дыйкандар өзүңүз көптөн бери эле экспорт менен кайсы мамлекеттер менен иштейсиңер? Ушул жака Россия менен Казакстан, Монголияга бир 2-3 жолу жибердик жайда. Көбүнчө эле Россияда. Ошол эле Россия чоң киреген мамлекетте 1-2 шаар менен эле иштеп койсо эле бизге жетчү эле, туурабы? Ошондо дыйкандар өстүрдү, чогултуп эле ошол жерден эле сатып салышат экен да, мындайча айтканда, туурабы? Чогултат ошол жерге алып келип атат. Дыйкандар эч кандай. Сакталуу мөөнөтү кандай болот? Ошол жерде холодильник деп бир жайында тартып калдык. Холодильник болот, албетте. Холодильниктер болот, атайын нөмөгө арналган. Азыр ушул эмени кеп кылып атпайсызбы, экспорт боюнчачы? Мисалы үчүн сиздер көчөт бересиздер, толугу менен сопровождение кылып өстүрүп берип атасыңар. Мындайча айтканда жетелеп келе атасыңар да, туурабы, колу менен алып туруп. Сатып атканда базар баа деген бар го. Базар баа деген бар. Кандай шарттар менен иштеп атасыңар? Ошону айтып кетесиңер? Эми биз бааны чыгарабыз, ачык айкын чыгарабыз, группага чыгарып, жазабыз. Эгер биздин баа жакса, бизге өткөрсө болот. Эгер баа жок, равшандык арзан болуп калды, мен ал жака өткөрө албайм дей турган болсо, любой жака өткөргөнгө мүмкүнчүлүгү бар да. Демек, кысым көрсөтпөйбүз да. Биз бердик, бизге өткөр деген андай болбойт да. Кандай сонун? Бул эркиндик да, Эркиндик. Ушундай долбоорду иштетип, жок бир гана бизден алабыз деп андай шарт койбойсуңар. Жок. Эгер бирөө кымбатыраак алып атса, баары өткөрө берсе болот. Өткөрө берсе болот, Башынан эле ошентип иштеп келем, азыр деле ошондой. Эгер баасын башка жактын баасын тартып албасам, дыйканды кыйноонун эри бар, чынында. Ал деле акча табасың. Ооба, туура. Мен мисалы үчүн малина деген эми көп сорттуу өсүмдүк да, туурабы? Көптөгөн сорту бар. Анан ушул эң биринчи отурузам деп баштаганда кайсы сортту эгем, кандай эме дегенде силер эми тажрыйбаңар бар. Өзүңөр сортторду тандашасыңарбы же? Жок, сортторду ошо спроско жараша, сурамжылоого, элдердин талабына жараша ошо көчөттү алып келип атабыз азыр. Палана, полька сортторун. Палана, полька сорттору негизги сорттор экен да? Туш сорттор эгилет. Чет өлкөлөрдө деле ошол сортко спрос бар. Чет өлкөлөрдө ошо сурайт, Ошол үчүн ошо именно ошолорду отургузуп атам. Бул эми көп жылдык өсүмдүк. Эми бизди балким дыйканчылык менен алек болбогондор, анча-мынча нерсеге түшүнбөгөн адамдарга бир кененирээк айтып кетсек. Мисалы үчүн, мынакей азыр ноябрь айы, ноябрь деле аяктап калды. Азыр киришсе качан сатып калат же кайсы срокторго жетиш керек, ошолорду айтып кетесиңер? Буюрса эми могу жер тоң түшкөнчө отурузуп жетишип калам деп ойлоп атам азыр. Кудай буюрса, жер айдалып атат. Негизгиси жер айдалып тракторлор жүрөт андай момент азыр. Эгер дагы бир аз күн туруп бере турган болсо, жетишип калабыз, Кудай буюрса. 40 гектар айдап. Практикада канча убакытта дагы мындай өзүңөрдүн көзүңөр жеткен боюнча? Практикада эчтеке болбойт, аз эгип салган жакта.
Декабрдын тоң башында болбосо, жерде тоң болбосо ол эгип салсак. эгип салсаңар болот, Демек, эртерээк кыймылдаш керек экен да. Эртерээк чалып маалымат Чем эртерээк азыр тигип койгон болсок, уже жазда урожай алганга возможность көрөт да. жетишпей калгандар болуп калсачы. Жетишпей Кышы менен калгандар ойлонуп, антип тарзалап эметкендер болуп калса, жазда баштай берсе болот. жазда болот. Ошондо түшүмүң качан алып калат? Караганга жараша экен да бул нерсе. Бир жылдайын аласың, 2 жылдайын аласың дейт, кээ бир айым караганга жараша экен да чындап. Биз ошо көчөттөрдүн баарына өстүрүп, баарынын колуна тапшырып атпайбызбы? Именно палон өсөт, именно бизге керектүү мөмөлөр өсөт деп биз өзүбүз гарантия бере алабыз. Мисалчы. Көчөттөрдү өзүнчө дыйкандар иштегенде кээ бир көчөттөр тура эмес алып алып, жаңылып калгандар. Кээ бирөөнө жана личинкалар сатып коюп атат жапайлардычы. Алар барып бир жылын жөндөн жөн учуруп атат мисалы. Силерде гарантия болгон соң андай. Бизде өзүбүздүн көчөт, өзүбүздүн неме бар тең, эч кандай кыйынчылык болбойт да бул жерде. Полька палана деген сорттор экен да дейбиз, Эмек өтпөйлү клубникага. Клубника менен иштейм дегендерге эмнеден башташ керек, акчасы канча? Сорттой отурбайбыз да. Өзүбүздүн Черный принцтин жаңыланган сортторун таптым азыр. Көптөн бери ороп, көп кишилерден сурап аттым эле. Ошонун жаңыланган сортторун таптым да. Эми аябай жаңыланган эмес, кичине жаңыланган да. Мындан мурунураак жаңыланган да, короче. Черный принц дейсиңби? Черный принц эмес, Виктория. 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 Виктория деген сорт. Казакстан, Россия бүт эле Черный принц деп берет да. Анан бизде Черный принц деп күн болуп. Негизги немеси, названиясы Виктория. Виктория бул бизде Кыргызстанда кандай өзүнүн популярдуу? Виктория аябай жакшы. Көптөгөн дыйкандар өстүрүшөт да. Көптөгөн дыйкандар. Негизи клубниканын бизде эң башталышы ошо Виктория менен башталды чынында. Анан кийин эле сортовойлор келди. Викториянын чынында жанагы сортовойдукундай качествода өстүрүп берген болсо, өтүшө спрос аябай жакшы болот да. Эми силер экспорт менен көп жылдан иштеп атсаңар, билесиңер да кайсылар чет мамлекеттер. Альбион тиги Аркбергке караганда Черный принц качествосын жакшы кылып берсек, алардын дыйкандар карап, жана салып атканда кээ бирөө эми баштан далай деп го, алдына майда чүйдөсүн салып ийет, ошондойлорду токтотуп, чогуу өнүгөбүз десечи, чогуу өнүгөбүз, чогуу бирге алдыга жылабыз дей турган болсо, особый иштеп берсе эле. Эми көп жылга бир өзгөчө малина менен иштегендер эми көп жылга багыт алат да. Ал бир жылда жанагы сиз айткандай астына майдасын эметип түртүп ийсе, мындайча айтканда, анда өзүлөрүнүн Эптеп бир күн бүгүнкү менен жашап аткан адамдарды ойлойм, бир күндүк адамдар. Ошондо Виктория деген сортко токтолдук. Анын баасы канча көчөт кетет 1 гектарга? 1 гектарга кетет 45-50 миң көчөт. 45-50 миң көчөт. Ошол канча акча айланып калышы мүмкүн? Бир уштугу 5 сом, 6 сомдон келет да. Эсептеп көрдүңөрбү 1 гектарга акчасы менен? Эми 45 миң болгондо ал деле ошондой болуп калат окшойт. 300 миң деген болот, 50 миң. Жалпы? Жалпы. Жок, жалпы эмес, көчөткө кеткен расход, көчөткө кеткен. Ал деле ошондой болот го, примерно. 758 миң. Эми бизге бул өтө маанилүү да, дыйкандарга акчасын канчасын салып атканда 750 миң сом менен 10 миң долларга да жетпеген акча менен баштап салса болот экен. Түшүмүн азыр кышка карай клубниканыкы отурушабы же кандай кылат, же жазында башташ керек клубниканы? Аны деле азыр отуруп салса болот. Аны деле болот. Ал деле жок, анткени ал деле неме келет, замороженный види келет. Жердин астында тура берет, кышкысын Жердин астында чыгат, Жер ойгондо жер менен кошо чогуу ойгонот. Шанс көп да, урожай бергенчи. Клубникага жанагындай эмелер кетет го. Подпленка андай мындай деген технологиялар менен толугу менен отурсаңар. Подпленка, клубниканыкы. Подпленка болсо отурса берет. Тракторлордун өзүңөр предоставить даярдап өзүбүз. Короче, дыйканга айтып атпайм, даяр беребиз да. Ошо 350 миң сом салып койсо эле, келип өзүнүн убактысын арнап, договор кылып, иштеп, толугу менен өзү контролдоп турат экен да. Ошентип үйрөнүп алып туруп, анан кийин 1-2 жылдан кийин башка жерде иштеп кетсечи. Эми ал өзүнүн иши. Самое главное, силер менен бир жыл иштеп коет. Биз менен иштеп атканда иштей берсин. Эгер өзүнчө иштей менен бөлүнсө, бөлүнө берсин. Экспорт клубника менен малинаны бирдей эле маалда бышып калат да? Клубника эртерээк бышат. Кайсы? Черный принц эгер жазкы урожай, мисалы Виктория май айында бышып баштайт да. Майда аягында? Май айында. Май айында аяк жагында, Где-то 10 айын бышып баштайт. Башында эле бышат экен да. А малина июльда кирет, Малина июлда кирет. Ошондо быйыл 2024-жылы неме болду?
июнда эле кирди малина. Июнда эле өшүп баштады. Малинадагы. Демек эгер азыр баштаса, мынакей декабрь деп коелучу. Ноябрдын аягында баштап майда буюрса биринчи продукциясын сатып баштайт экен, май, июнь айлары биринчи кирешелерин көрүп баштайт экен. Бул малина көп жылдык өсүмдүк, 7-8 жыл, канча жылга чейин берет? 10 жылга чейин берет. Малина негизи бере берет, бир 14-15 жылга чейин. Бирок эң жакшы бергени бир 11 жыл жакшы берет да. 11 жыл биринчи массада берет да. Биринчи жыл жакшы бербейт, экинчи жыл. Биринчи жыл эми өзү менен өзү болот, анан экинчи жылдан баштап анан масса кетет. Клубниканыкы биринчи жылда алып кетсе болот жакшы. Бул эми баягы жаңы баштагандар үчүн мен мындай ушул суроолорду берип атам да. Кээ бирлер мындай эртерээк прибыльга чыгабыз дейт, кээ бирлер келечекке иштейбиз дейт. Ошондо клубника, малина 10 жыл, 15 жыл болсо, клубниканын жашоосу канча болуп калат ошондо? Клубниканыкы бир 3 жыл, негизгиси 2 жыл алмаштырса. 2 жыл алмаштырса бизге да жакшы болот, өздөрүнө жакшы болот. Себеби барат. 3-жыл майдалаган кичине өзүнөн кетип калат да. Жердин эмеси менен сүйлөшүп кетпейлиби? Анализ кылып, эметип ошо жерлердин канчалык түшүмдүүлүк экенин кандай көзүңөр жетет? Жер жакшы жер, жерге анализин жүргүзгөнбүз. Жүргүзгөнүзгөр, анализин жүргүзүп, даярдагансыздар. Анын тегерек четин бар эле ошондой клубника малиналар бар. Ошо жердин тегерек четин бар. Тегерек четтин баарын өсүп атат ушул жакта жакшы. Жөн эле мында бир өзгөчө жерде эмес. Малина, ягодный жеркенде мындайча айтканда. Ошол тегерек четте иштегендер мөмөлөрүн кандай алып атышат? Жакшы эле алып атышабы? Түшүмдөрүн. Жакшы эле алып атышат. Жер семирткичтер, дары-дармектер менен толугу менен жардам бересиздер. Эми жер семирткич, дары-дармектерге азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгер иш кетсе алар да болот да. Алар эми агроном болгон соң силер өзүңөр уже билесиңер кандай эмнелерди бериш керек, Могу үйлөр боюнча канчалык бул комфортный десек болот. Эми азыр мисалы үчүн биз тракторлорду тартып коебузбу. Мунун илгери деген даже тракторлордун ичинде ысып тердеп, азыр болсо музыкасы менен, эмеси менен үйлөрдү. Эми бул үйлөр баягы башында келип алышып, палаткада жашап, үшүп, аркы кулашпайт кандарчы көбүнчөсү. Бул просто условия болот. Эми условия десе баягы душ, баягы аркы беркин маны элестетип эмес. Жылуу болот эң биринчиден. Эрте жазда жылуу, кеч күздө жылуу, кышта салкын дегендей. Кадимкидей эле комнаталар, Кадимкидей эле 2 комнатадан болот ар биринин. 2 комнатадан мындай навестер менен болот да. Азыр булар курулду же жок? Жок, булар элек булар. Азыр айдоо иштери жүрүп атат да. Айдоо иштери жүрүп атат, Бул үйлөр качан даярдап калат? Бул үйлөр жазга даярдайбыз. Жазга, Март айларында уже күн жылып баштайт да бул жакта. Ошондо малда барып сразу даярдайбыз да. Демек бул жерде өзүнчө бир семьялар деле жашап, иштеп, үй бүлөсү менен иштеп, канча киши батчыда ушулар? Эми бир семья батат да, бир күнүмгө. 4-5 киши. 4-5 киши. 1 гектар жерге сонун 4-5 киши жетет да, жакшы эле. Так, негизги 2 культура болду, малина менен клубника. Башка культуралар менен? Башка культура болбойт. Биз эме боюнча экспорт боюнча сүйлөштүк да, экспорт боюнча да эмне деп кошумчалай аласыңар? Экспортто кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн? Эми биз экспорт менен иштебегенден кийин дыйкандарга эмне деп кайрыла аласыз? Экспорт боюнча жакшы эле болот, просто эми баасын айтыш кыйын бул жердечи. Мындай баада алам же тигиндей кылып берем деш кыйын. Экспорт болот буюрса жакшы эле. Экспорт негизи бизде да дыйканчылык менен алек болгонбуз. Тааныш туугандар иштегендер бар. Түшүмүн алгандан кийин ушул проблема да. Сатыш, баалар, ал биякта ушул долбоордо ота доя толугу менен баарын ойлонуп койгон. Алып келе берет, бул жака тапшыра берет. Эч кайда оор болуп, каяка көрсөм деп же тиги базарды карап же аркы берет. Эми базарга кээ бир адамдар бар. Бир 10 сом өйдөрүк болсо базарга барып сатайын дегендер. Анткендер болсо сата берсин, анын эч кандай эмес. Тоскоол болот. Анысын айтып кеттик. Ушул жерди жазга деп атасыңар. Азыр айдоо иштери жүрүп атат. Эгер азыр клиенттер чыгып калат, клиент дей берели да. Дыйкандар чыгып калса, алам деген дыйкандар чыгып калса. Алам деген дыйкандар мына жакшы эле
келечекте көрүп аткан кишилер болуп калса, барып съемочный команда менен тартып ушул жерлерди көрсөтүп көрсөтсөбүз болот. мүмкүнчүлүк болот, Болот. ошол жерде тарта алабыз. Тарта алабыз. Анын маселеси. Балким мисалы үчүн силер бул 40 гектар жерге канча убакытта киши топтошуңар керек? Суроктор кандай? Эми суроо деле жок. Жазга чейин жазга чейин элдер чечимин кабыл алыш керек. Негизи сурагандар көп азыр. 15-20 кетет го дейм сурадан. Мага мен эми тааныштар бар, тааныштар мурунтан иштеп жүргөн дыйкандар, ошолор сурагандар бар. Анан дагы 15-20 салар кетсем мияктан дагы бир кошумчалап кетейин. Жана бул өзүм компаниям атынан, өзүм атыман Алланын ыраазычылыгы үчүн бир 7 гектар жерди атайын бөлүп койдум эле. Немегечи? 40 гектар жердин ичинен 7 гектар. 7 гектарды 7 областтан, 7 област бар ғой биз Кыргызстанда. Ошо 7 областтан ар бир семьяга подарочный кылып берейин депчи. Мен иштей алам, мен иштетет элем, ушундай мүмкүнчүлүгүм болбой атат дегендер болсо кайрылып. Мынау ушуну баса белгилеп кетпейлиби, урматтуу дыйкандар? Эми ар бир облустан бирден үй бүлө деп атасыздар. Бирден үй бүлөгө 1 гектардан жер малинасы менен готовый ушундай проект беребиз. Бул аябай жакшы нерсе да, нөлдөн баштап кеткен мүмкүнчүлүгү бар экен да. Болгондо эле эмгегин салып иштеш керек, жан берип, э? Жазда келет, азыр келип, главный ошол жерди көрүп, сүйлөшүп, такташып алып туруп, жазда келип алып туруп, ошол жерин иштете берсе болот да. Андан көчөткө акча албайбыз, же жерин акча албайбыз, бекер иштелет. Ошондой эле шарттар менен бар. Кадимки эле дыйкандарга түзүлгөн шарттар менен ал иштете берет. Ал кишиден эчтеке албайбыз, бекер да. Ушу түшүмдүү багыт аттуу долбоордун идеясы каяктан келди негизи? Эмнеден илгом алып кеттиңер? Эми ойлонуп, ары карап, бери карап жатып анан деп баягы түшүм долбоорду ойлонушту. Баягы бир дыйканың тигил жакта, бир дыйканың бул жакта баарына жакшы түшүндүрө албайсың. Анан ошунун баарын бир жерге топтосом, мисалы өзүбүздүн команданы түзүп чыксам деген долбоорду ишке койго келди биринчиден. Анан ушулардын баарына түшүндүрүп, кайсы жерин кандай караш керек, эмне кылыш керек, канткенде кандай болот, баарын көрсөтүп, кайсындай маалда териш керек, коммуника майланчы, ошонун баарын койго келип отуруп, улам бирөөнү айтсаң, бирөө башкача кылат, бирөөнү айтсаң, бирөө башкача. Бул жерде баары чогулуп атпайбы? Бул жерде баарына бир айтасың, түшүндүрүп турасың, көрсөтүп турасың. Өзүбүз да ошол жерде барабыз буюрса. Бир точкада дегенде. Мисалы үчүн тажрыйбасы көптөгөн дыйкандар бар. Алар эми өзүлөрүнүн жерлери бар, иштетип келе жатышат. Мындай турукташып калганда көптөгөн ар бир иште, бир гана дыйканчылыкта эмес, ар бир иште өзүнүн кыйынчылыктары болот да, туурабы? Ооба, эми көбүнчө эле чет жактан келишет да дыйканчылыккачы. Көбүнчө эле тиги көлдө мисалы Жалал Абад, Оштон, Нарынан келип иштеткендер бар. Ошолор арендада көбүнчөсү элечи. Кээ бирөөнүн арендасы бүтүп калып атат. Кээ бирөөсү кайра жерин алып коюп атат. Бул жерде андайлар болбойт да. Сүйлөшүлөт 10 жыл. 10 жыл ошол жерде иштей берет. 10 жыл договорго түзүп койсо да? 5 жылдан узатып беребиз. Бирок 10 жыл деп айтабыз общий. Бирок 5 жыл. Эң азы деген 5 жылга түзүп коет экенсиңер да? 5 жыл менен түзүп 10 жылга беребиз да. Эми аман болсок. Бул ооба, Кудайдын бир эмесинде да. Жери жок кишилерге жакшы жардам экен да. Көп эле келип жер издейт да, шаардын четинен келип жер издейт. Көбүнчө эле айылдан келип иштетишет, мисалы, дыйканчылыктычы. Чүлүктөр эми иштеп башташты, а так бүт эле айылдан келип иштешчү да. Тем более жер болсо дагы мен билишим боюнча көптөгөн клубника отургузуп алып, үшүтүп алып, малинанын туура эмес сортун тандап алып, анан туура эмес көчөт алып алып, анан ар кандай көйгөйлөр көп болгондо, акча жагында убактын, нервин көп короткондор болгон. Биякта бул долбоордо баары дайын. Гарантия. Андай жоготпойт, убактысында жоготпойт, акчасы дагы текке кетпейт, туурабы? Ооба, биринчиден бияктан жер издебейт. Экинчиден кайсы көчөттү эксем деп ойлонбойт. Үчүнчүден мисалы кайда апарып өткөрөм деп ойлонбойт да. Эң башкысы кайда апарып өткөрөм деп ойлонбойт да. Ал эң башкысы ооба. Тажрыйбалуу агроном дайыма жанында. Связьта жанында. Күнү түнү ал жанында боло албайт эми. Керектүү, кандай суроо керек болгон болсо чакырып беребиз. Урматтуу дыйкандар, урматтуу көрүүчүлөр, биз видеонун астына Равшан мырзанын номерин калтырып коебуз. Ошол номерге өзүңөр түп-түз байланышып, суроолорду берип, толуктап алсаңар болот. Биз балким кандайдыр бир суроолорду унутуп калышы мүмкүнбүз.
Андан тышкары дагы комментарийге өзүңөрдүн ой пикирлериңерди, жөн эле ой пикирлериңерди жазып койсоңор болот. Суроолоруңарды жазып койсоңор болот. Ошолорго биз балким өзүнчө дагы чыгарылыш даярдап коюш мүмкүнбүз. Бул сорттор боюнча, жер боюнча, үйлөр боюнча, экспорт боюнча дагы кандай суроолоруңор бар. Ошолор боюнча жазып койсоңор болот, биз тартабыз. Азыр сиздерге Равшан мырза ушул мындай баннер кылып жасап келиптир. Сиздерге ошону бир өзү кыскача түшүндүрүп кетсин. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutsche бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Эми бул мынакей көрүнүп атса чийин көрүнүп атабы? Ушу чийин 1 гектар деп эсептейт да. Мына могу бөлүк өзүнчө 1 гектар жер экен. 1 гектар, бул ошо жатаканасы болот. Жатаканасы. Ошол жерде 2 комнат времянкалар менен болот атпайбы, жыгачтан салынган. 2 комнат времянка. Ошо жыгачтан ушул времянкалар да. Арыкты эмнеге баянан кылдык? Анткени жолго суу чыкпасын, эшиктин алдын суу каптабасын деп, эки четинен тең эң башкы сугарыла турган бул жагында болот канал. Бул жакка барганда суу токтойт. Бунукуна кандай барат десең, чет менен барып бул жакка кетет да. Анан бияктан кылып койсок, просто эшиктин алдындагылары суу болот, же көчө суу болот. Көчөлөр баткак суу болбош үчүн муну атайын үйдүн ылдый жактары менен кылып койдук да. Жерге жакыныраак болуп, жерге жакыныраак. Сугартканга жакын болсун деп. Эми бул сугарып атканда башынан эле ойлонуп, сугаруу жолдорунун баарын ойлонуп ошого жараша жасалат турабы? Сидирип койгонбуз да. Мындай арык казып, антип кыйналып Анан кеткен. мындан түшкөн суу тиги көчөгө чыгып кетпеш үчүн экинчи арыкта болуп коймуш да, главный арыктычы бул. Мындан аккан майнап суулар бияк менен тиги тоскоол болбой чыгып кетишинечи. Чеки. Булар өзлөрүнүн ортосунда жалпы эме болот, тозулбайт. Жөн эле граница, арык түрүндө эле граница болуп калат экен да. Бул жердин өзү негизи суусу кенен, ушул жакта. Суусу кенен, Суу бар ушул жакта. Каналдын астын койт. Каналдын асты. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, ушундай баннер. Эми бул тартылган баннер болуп атат. Жактан кичине башкача болуп калышы мүмкүн. Бул сууну белгилеп атат, мына үйлөрдү. Бул грядка өсүмдүктөр. Шунун башында эле бул жерде неме болот да. Кампа болот. Кампа кайра перемет болот. Бул кампа холодильник түрүндө. Кампа өзүнчө, холодильник өзүнчө болот, Жок, ошол эле түрдө болот да. Бул бир кампаны койгондо бир барып тартып кетели, Буюрса. Анткени деген жакшы маанилүү нерсе да бул. Бир сиран өзүңөрдүн номериңерди айтып койсоңуз, дыйкандарга түз ошого чалып WhatsAppка кайрылабыз. 078 14 50 09 номерине чала берсин. Андан тышкары описанияга жазып коебуз. Эми мунун жакшы шарттары өкмөттөн деле айтылып атпайбы, жана кооператив түзүлөт, кооператив түзүлгөндөргө дагы анан финансировый жардам жакшы болот депчи. Айткандай бул биз менен эгер договор түзүп биз менен иштешкенде дыйкандар жеңилдетилген түрдө немелерди алса болот, жана кредиттерди алам дегендер болсо 0,5%, 0,6% менен 5 миллион сомго чейин алса болот да. Ушул долбоор менен эгер иштеп баштаса, иштеп баштап бизге договор кылып иштесе, анда ошондой немелерди ала алат да. Долбоорго жардам берет, өкмөт жактан жардам берет экен, банктар жардам берет, Ушундай аларга дагы бир эме болуп атат да, гарантия болот. Өкмөттө деле былтыр окудум эле интернеттен, былтыр окусаң бир корпоратив түзүлөт, жана банк корпоратив. Ошо түзүлөт, анан ошого жараша корпоративдин ар бир өзүнүн немесине кредит берилет депчи. Ал жок, берилбейт деп атпады эле. Бул негизи официальный түрдө түзүлөт. Бул официальный түрдө түзүлөт да. Бул эми кооператив деген түшүнүк Союзгандан бери бар да, бул ынтымакташып иштеп бир уюм да. Бир киши жооп бере албай калса ишине экинчи киши өтүп кетет, ушундай бир. Бири билбегенде бири үйрөтүп, ушул жерде ушундай болсо деген. Бул демек бул долбоордун аркасы менен бир кооператив түзүлөт экенсиңер. Ошо кооперативдин негизинде өзүнүн бир жетекчиси болот, өзүнүн бир тепкичи болот. Мындайча айтканда өзүнчө бир бригада болуп иштеп, өзүнүн жетекчиси болот ал жерде, өзүнүн жана суу айдап бере турган сугатчысы болот, постоянно бир сугатчыны коебуз да. Жеңилдетип алам, тиги бирөө суу өчүрүп коя бербей, бирөөнү коюп коебуз, ошол жерге постоянно бизге мынча суу керек деп очередке туруп сууну чечип бере турган өрөө болот да. Бир ынтымак менен келип туруп, бир группа кишилер чечип туруп эметет экен да.
Азыр көбүнчө Кыргызстанда дыйкандар өзү менен өзү жалгызсырап, кандай эмне жалгыздап көп кылам? проблемаларды чече Туура, туура, албай, издеп, маалымат топтоп, ошонун баары андай көйгөйлөргө туш болбойт экен да. Бул жерде бар да. Аябай жакшы. Ооба. Негизи бул долбоорду биз эми чыгарылыш кылып силердин аркаңардан мындай карап видеого агролайфка чыгарып турсак жакшы болмок да. Айбы сонун болот. Буюрса келечекте келип тарта бересиздер. Биздин каналга катталыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Катталбагандар сөзсүз катталгыла. Биз ушул түшүмдүү багыт деген долбоордун аркасы менен биз бир нече чыгарылыш даярдайлы. Сиздер мынтип карап келесиздер. Канчалык ушул деңгээлде ушул түзүлгөн кооператив, ушул долбоор кандай иштеп атканын Бир элбиз көрө компаниясы аласыздар. кандай өнүгүү иштерин апарып кандай болот аткандарын бирге көрсөк болот да. Болсун, жакшы болсун. Мен негизи биздин видео каналыбызга көптөгөн видео чыгат экен буюрса. Андан тышкары көптөгөн дыйкан бутуна туруп байып кетет деген үмүткен. Жакшы ийгилик каалайбыз. Мисалы үчүн бизге мисалы үчүн аябай жакты да. Эми муну дальше кандай болот экен көрө жатарбыз. Бизде эми көптөгөн үй бүлөлөр бар го. Өзгөчө региондордо эмне кылабыз дегендер, анан кийин топ эле Россияга кетип калышат го. Россия, Америка, башка ошол эле жана Англияда малина терип жүрүшөт. Көптөгөн жумуш Туура. мындайча айтканда гастарбайтер болуп башка жака кетип калып турушпайбы? Эми бул жерде аябай сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп атат деп ойлойм да. Ага караганда бул жакта намного условиясы өйдөрөөк да. Анчалык кыйналбайт, чынын айткандачы. Бул жакта баары дайым. Эми погода күндөр, жамгыр болгон күндөр аяктагыдай күнү түнү жамгыр карап иштеп жүрүшөт го акчтар. Андай болбойт да. Өздөрүнүн каалоосу менен. Өздөрүнүн каалоосу менен, бирок Зарплатасы ошондой эле болот да. Мисалы, хотя минимум дегенде 15 тонна алсын бир гектардан. Минимум. 15 тоннаны 150 сом, 100 сомдон эле сатсын. Эми потолок деди, асмандын башына айтып койгон. 150-120 тегере менен сатсын. Орточо баасын айтып Орточо койгон. менен. Жакшы эле акча чыгып Канча атпайбы? Айына бөлгөндө деле даже тияктан деле көп. Тияктан көбүрөөк чыгып атпайбы? Эми муну болжолдоп биз азыр точный мындай так сандарды айтпай эле болобу, урматтуу көрүүчүлөр. Эми ар жыл ар кандай болушу мүмкүн. Мына момча Туура, ал жагы да туура. Бир жыл түшүмдүү болот, бир жыл түшүм жок түшүм болот. Кээ бир дыйкандар укмуш карайт, мисалы, ала тоодо бир бар. 30 тонна чукул алат да бир гектарданчы. Кээ бир бар ошол эле бир гектарда алат, ошол эле сортту. 5 тонна, 10 тонна менен Дыйкандын карашы боюнча төшүн каап жүргөндөр бар. Эгер ушул долбоорго кирип кошулам, иштейм десеңер, анда мындай бир жан дүйнөңөрдү берип, аракет кылып, бүт баарын изилдеп, окуп, иштешиңер керек экен да. Туура. Ошо бизде деген оператордо да бир суроолор бар болуп атат. Ошо үй бүлөлөр келгенде кышында мисалы жумуш жок болсо, ошол жакта жашай берсе болот да. Албетте, ал жакта наоборот жакшы болот, ошол жактарды карап, кайтарып жашай бергенине бизге да жакшы болот, ага да жакшы болот. Мисалы, үй издебейт да, шаардан жакын. Көк жардан чыккандан кийин общий бир 8 километрдей керек да, Көк жардан. Общественный транспорт жүрөт негизи, ошо. Общественный транспорт жүрөт. Жакын арада. Саржонго чейин. Ал Саржондон ары Полега чейин где-то бир 1 километр. 1 километр эле? 1,5 километр. Общественный транспортко чейин 1 километр жерден басып кетсе болот экен да. Поледан басып кетсе болот да. Шаарга келе берет. Туура. Мына ооба туура негизи. Кышында каяка квартира ачам, шаарга барып квартирага төлөгөнчө ошол жакта жашай бергендер жашай берсе болот да. Бир канча бир үй бүлө дегенде бир 4-5 киши жашап атат да, туурабы? 2 комнатада. Эми кээ бир ар кандай да. Өтө көп жашайт, кээ бир экөө эле жашайт ар кандай. Ооба, шаарда квартирага деген эмне деген акча төлөнөт, туурабы? Ал акча деген, тем более общественный транспорт жүрсө, сезондо да бул сезонный иш да, туурабы? Сезондо биякта активный иштеп койсо, башка жумушка деле кириштин кажети жок. Кышында бир жерге кирип, бир жерге квартира катары издесе болбойт экен да. Анан будущем дагы бул жерде кошумчалап кетели. Жанагы мен 1 гектар жер менен будущем айдап өстүрүп алгандан кийин 1 гектар жер мага аздык кылып калат дегендер болсо, дагы жер бар. Ушул боюнча суроо туулуп кетти да. Негизи бул ушул долбоор менен токтоп койсоңор да, Муну менен токтоп калбайбыз да биз. Эгер ушуга спрос жакшы болсо, дыйкандар өнүгүп атса, өсүп атса, сиздер дагы мүмкүнчүлүк бар, туурабы? Башка дагы жерлер деле бар. Кудай буйрса ошол жерлерди дагы кеңейтип беребиз да. Кеңейтип бергенге мүмкүнчүлүк бар, Демек бул деген мындайча айтканда на перспективу, масштабно расширять эте турган иш экен да, долбоор экен да,
Өсүмдүктөр боюнчачы клубника, малина менен эле токтойсуңарбы же башка өсүмдүктөргө өтүп кетчү? Эми бут ишим өтөбүз акырындан. Биринчи ушу 40 гектар толтуруп, жанына дагы 40 гектар бар. Ага клубниканы толтуруп алып, клубниканы дагы ал жарымынан көбүрөөк жанагы өзүнүн Виктория сорт болот, жаңыланган түрү. Калганы неме болот жана. Бир 30 гектары неме болсо, Виктория, 10 гектары жана сортовый клубникалар болот да. Ежевика боюнча кайра бир сурап кетейин. Россияда, Казакстанда ежевика кандай спрос болот негизи? Барбы ошого спрос? Спрос бар, өздөрүнө деле бар, алардын өздөрүнө деле чыгат. Өздөрү ежевиканы жакшы көрүшөт, Россияда аябай. Биздики единственный даамы жакшы да. Даамы жакшы, Россияныкына караганда биздики жакшы. Ежевиканыкы. Биздин ар бир нерсенин даамы жакшы чынын айтканда. Иә. Ар бир өндүрүп чыккан, бизден чыккан продукциянын даамы жакшы да. Негизи Башка жактыкына караганда илбай нерсе. Хоть этпи, хоть сүтпү, даамы бар да. жакшы, сапаттуу десек болот, Россияда ошо кыргызстанский ягода, малина, клубника деп спрос барбы? Спрос бар. Кыргызстанский деп именно сурайт, Кыргызстандыкы да эле. Негизи бизде ошо Кыргызстанда миграция деген нерсе азайса жакшы болот эле. Буюрса ушу долбоорду чогуу кылып, чогуу азайтып ишке ашырып ала турган болсок, буюрса только муну менен эмес, буюрса алмабактар бар, пландар көп биякта, масштабный план. Келечекке пландар бар, Азыр бисмилла деген биринчи кадам басталды. Бул башталыш экен да, Башталыш. Жакшы. Мындай региондордо ушундай долбоордор иштеткечи дейсиңерби же бир гана Чүйдө, Бишкекте? Регион ошо көлдүн абасы аябай жакшы экен. Ошо көлгө бир 20 гектар жер азыр караштырып атам. Уже азыртан да караштырып ошо көчө көлдөн 1-2 бала келген. Ошолор менен жолугуп, сүйлөшүп, кайсы жерде жер бар. Экөөнү айткан, жакшы жер тапкыла жигиттерди. Демек келечекте аматөөрчүлөр көлдө да ачылышы да экен, чакан бир 20 гектар менен баштаса экен. Жакшы, эми негизи аябай эле көп улам суроолор пайда боло берет. Эми биз бул гана чыгарылыш менен токтобойбуз. Дагы тартып турабыз. Биз эми жана чыгаралы жыйынтыкты. Эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин, урматтуу көрүүчүлөр. Сак саламатта болуңуздар, урматтуу жамаат. Жалпы дыйкан, кыргыз элин. Кыргызстан өнүксүн, айыл чарба жагы өнүгүп, биз ушундай долбоорлорубуз көбөйсүн.